Şariatta bina kurganda birinciden maksat boluş gerek. Ekинчisi зарылчылыкка жараша. Ушул эки нерсенин негизинде бирдекени курса болот. Үй курасынбы, хан сарайбы, жашаганга үйү не болсун, ушул эки нерсе биринчи максат туура болуш керек, экинчиси зарылчылыкка жараша. Мисалы биздер бүгүн куруп атат адамдар, өзү эки адам жашайт, 10 бөлмө, 10 болсо мейли, 30, 40, 50, 100 бөлмөгө чейин бөлмөсү адамдар бар экен. Аны баягы тазалаган адамдар бир айда бир тазалап чыгат. Бунун зарылчылыгы жок. Шариатта үй курса болот дейт балдар. Үй курба дебей шариятыбыз. Адам баласы жаанда калбасын, карда бишип калбасын, күндө ысык өтүп кетпесин. Ушул үй. Ушуну үй дейт шариатта. Балким уламалар Маулана Ашраф Али Танави рахматуллахи алейх үй куруудун балдар 3-4 себебин айтат. 3-4 түрүн айтат. Үчүнө жайыз дейт, бирөөсүнө жайыз дейт. Биринчи рихаиш, экинчи асайиш, үчүнчүсү арайиш, төртүнчүсү намайиш. Шайх ушундай бөлүп койгон. Ушул 4 нерсени азыр мен айтып берем силерге. Ушул негизинде үчөөсү жайыз дейт, төртүнчүсүнө жайыз дейт. Рихаиш дегени адам жашай турган үй. Ар бир адамга өзүнүн зарылчылыгына жараша үй керек. Мисалы бир адам ата энеси менен өзү гана турат, бала чакасы менен. Кичинекей эле үй бүлө. Ага кичинекей үй берилет. 3 бөлмө, 4 бөлмө, ашып келсе 5 бөлмө менен. Экинчи бир адам бала чакасы көп, туугандары көп, 10 баласы бар, ата энеси бар, бардыгы бар. Ага чоңураак үй керек. Алмайды, чоңураак үй салсын, 10 бөлмөлүү, ал да жайыз. Рихаиш деген адам баласы өзүнө жараша, шартына жараша үйдү курганда айтылат. Экинчиси шайх айтат, асайиш дейт. Асайиш дегени өзүңө жеңилдик кылуу. Өзүңө жеңилдик кылуу. Өзүңө жеңилдик кылыш үчүн үйдүн эме кылдың, план кылдың. Биягыны мындай кылам, биягыны мындай кылам. Биягыдан чыгам, биягыдан түшөм, биякте даараткана, биякте душ, биякте кухня деп. Бул дагы жайыз. Өзүңө жараша түздүң план кылып. Бул дагы жайыз. Үчүнчүсү арайиш. Арайиш дегени аны бир аз коозоп койдуң. Биринчи курган үйүң жөнөкөй үй болду, шыбап койгонсуң, саман менен шыбап койгонсуң, шыбак үй. Анан ону актап койсоң болот, сырдап койсоң болот, туурабы? Сырдасаң да болот, актасаң да болот, шарият уруксат берет. Кааласаң азыркы заман менен евро ремонт кылдың, бул да боло берет. Буну арайиш дейт. Өзүңө жараша кылдың, ошо шартка жараша, заманга жараша үй курдуң. Буга да уруксат берет шарият үчүнчүсү. Төртүнчүсү намайиш дейт. Бирөөгө көрсөтүш үчүн, рыя үчүн үй салдың. Бул жайыз. О, фаланчынын үйү мындай экен. Кафели мынчалык доллар экен, мунусу мынча экен, дубалы мынча экен, килеми мынча экен, болу мынча экен деп элдер айтсын деп эл үчүн курган болсо, бул нажайыз. Бул нажайыз, бул рыя болуп эсептелет. Ошон үчүн үй курганда дагы шариатта биринчи, экинчи, үчүнчү 3 баскычты мейли дейт, төртүнчүсүгө уруксат бербейт. Биринчиси зарылчылыкка жараша жөнөкөй үй салдың. Экинчиси өзүңө жараша дагы шарт түздүң бир аз, бул да уруксат берилет. Үчүнчүсү бир аз өзүңө шарт түзөйүн деп чырайлуу да кылып койдуң. Жакшы келгенде рахат алайын деп шарт түздүң, бул дагы жайыз. Бирок төртүнчүсү нажайыз. Бул эл үчүн салдың, өзүң үчүн эмес. Эл мени айтсын, айылда менин үйүм мактасын элдер деп. Шаарда менин үйүм элдер мактасын деп, эл көрсүн деп. Фаланчы үй мындай экен, мен андан жакшыраак үй салам деп салган болсо, бул нажайыз үй.